Саламатсызбы? Бүгүн өзгөчө бир Кооз тоо койунунда жайгашкан айылдардын бирине келдик. Бул кайсыл айыл десеңиз, Ысык көл областына караштуу Ак Суу айылы. Бул айылга да атайын келгенибиз жөн эмес. Бүгүн койдун, малдын жүнү тууралуу адаттан сырт өзгөчө бир маалымат менен бөлүшөбүз. Эң төмөнкү сапаттагы жүндү ушул жабдыкка салабыз. Бул болсо өзү дробилка деп аталат. Майдалап берет. Анан бул жүн майдалангандан кийин бул жабдууга салабыз. Бул болсо гранулятор деп аталат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз. Азыр кандай процесстер жүрүп аткандыгы айтып берсеңиздер. Бул жерден азыр жүндөр аябай майдаланып жатат. Бул майдаланганда бир 2-3 миллиметрлик 2-3 миллиметр болуп майдаланат экен. Андан соң бул майдалангандан кийин дальше бул жерге келип гранулданат. Бул жерде да гранул өзүнчө бир 2-3 миллиметрдей гранулданат экен. Азыр бул пусканаладка процесстер жүрүп атат. Бул гранула эмес азырынча дагы. Бирок менин оюмча азыр биякта настройкаларын оңдоп туруп гранулалар пайда болот да. Азыр кайра бул оборудованиянын баардыгын бир сыйра настройкалар. Бул гранулалар ошондо азыркы учурда даяр продукция, э? Ооба, ушундай жер семирткич ушул койдун жүнүнөн жасалган гранулалар. Бунда болсо уже азот бар, сера, калий, эч нерсе деле кошконго эмеси кажети жок да. Жүндү кайра иштетип, жер семирткич катары чыгаруу өндүрүшүн баштоо алдында Кыргызстандагы койлордун жүнүн тыкыр изилдөө жүргүзүлгөн. Ал эле эмес, ушул багытта иш алып барган Германиядагы өндүрүшкө Кыргызстандан жүндөр чогултулуп, Германияга жөнөтүлүп, ал жактан Кыргызстандагы койлордун жүнү жер семирткич катары пайдаланууга сапаты абдан жогору экен деген жакшы жооп алышкан. Бир жасаган заводу бар экен, ошонун менен байланыша алар эмедешти. Бизге бир 100 килограммда жүн жөнөткүлө. Ошону биз анализден өткөрүп, анан биз өзүбүздүн станокко салып иштетип көрөлү. Силердин жүн кандай болот экен? Биздин бул Кыргызстан жүнү менен Европанын жүнүнүн айырмасы бар да. Себеби алар аяк жаанчыл келет. Менин оюм боюнча аякта жүн таптаза. А бизде жаанчыл болбой Кыргызстанда чываш деген нерсеси бар да, майлуулугу бир жакшы бир сапаттары бар да биздин жүндөрдүн. Бул болсо ошо упаковочный аппарат. Бул болсо ушул гранулалар могу жерден түшөт. Анан түшкөндөн кийин болсо упаковкаларга салынып, уже дап-даяр продукция болуп, бул болсо Таңдакталып, колдонууга керек болсо сатууга. Да, сатууга дап-даяр продукция чыгат ушул. Именно ушул базада биз буюрса, июнь айларында Кыргызстандын дыйкандарына 120дай дыйканга окутуу иштерин жүргүзүш керек. То есть практикада көрүп, могу жабдуулар кандай иштейт, үйрөнүш керек да. Рыноктарга чыгуу камсыздоо долбоору толугу менен каржылап берди. Бул жабдыктарды алууну, Канато деген ишкана болсо, бул ангарды өздөрү өз каражатына курушту. Бул жабдуулардын жалпы баасы канча болду? Проекттин долбоордун баасы 88 000 АКШ долларын түздү. Бирок ага дагы көп башка нерселер чыгат, кирет. Жабдуулар болсо 3 миллион 340 000 сом болду. Америкада, штат Вирджинияда буну аябай толугу менен колдонуп, анан мен билгендей Россияда дагы аябай жакшы азыр колдонуп башташты да. Анан жыйынтыктары жакшы. Жыйынтыктары абдан жакшы.